Президенттик шайлоого номер 1 болуп бараткан талапкер Камчыбек Ташиевке Тоң районунун шайлоочулары көбүнесе саясатташкан суроолор менен кайрылышты. Алардын ичинде түндүк-түштүк маселеси көтөрүлүп, Ташиевдин кыргыздыгына шектенгендер да болду. Талапкер өз сөзүндө түндүк-түштүк деп бөлгөндөргө жетеленбеш керек экендигин белгилеп, президент болуп калса, элди бөлгөндөргө коомдо орун берилбешин айтты. Оштук, көлдүк, түштүк, түндүк деп бөлбөйсүзбү дейт. Урматтуу туугандар, мен кыргызмын. Мен кыргызмын, көлгө келсем да мен кыргыз болом. Мен Ошко барсам да кыргыз болом. Нарынга барсам дагы, Баткенге барсам дагы мен кыргыз боламын. Мен кыргыз бойдон каламын. Менин жүрөгүм кыргыз деп согот. Менин акылым, оюм кыргыз деп туруп иштейт. Эч качан менин каным башка адамдар деп, же болбосо бийлик үчүн сокпойт. Бийликке жетип алайын деп мен түндүк түштүккө бөлгүм келбейт. Эч качан менин маалымда Кудай буйруп президент болуп шайланып кала турган болсом, түндүк түштүккө бөлгөн жетекчилерди, же болбосо түндүк түштүккө бөлгөн айрым бир саясий уюмдарды, же болбосо адамдарды биз жоопко тартуу үчүн атайын мыйзамды ойлоп чыгабыз туугандар. Түндүк-түштүккө бөлбөгөндүгү үчүн, анын артында айын кептер жоктугу үчүн тоңдуктардын арасында Ташиев үчүн добушумду берем дегендердин көбөйүп бараткандыгын сөз алып чыгышкан жарандар билдиришип, баталары менен алакан жайышты. Жаркыны жайнаган таңдай, жадырап жазылды маңдай, балкытып көңүлдү жууса, бак чиркин ата журт кандай. Демекчи, баарыбыз алтооң ала болсоң алдыңдагыны алдырарсың дейт, төртөөң төп болсоң төбөдөгүнү түшүрөрсүң дегендей, ынтымакта болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз ынтымакка келели. Камчыкеме ийгилик каалайлы, президенттикке ат салышып жеңишке ээ болсун, элибиз тынч болсун, журтубуз аман болсун, очок жаныбордот болсун. Камчыбек Кыргызстанга президент болсун. Омин, Марат Сатанын арбагы колдосун. Бата тилеп коюңуздар. Кийинки жолугушуу Жети Өгүз районунда улантылды. Кезигишүүдө шайлоочулар буга чейинки мамлекет башчыларынын куйругун түйүп, качкандарын сынга алышып, мамлекеттин башында Ташиевди адамдарды көрүүнү каалап жаткандыгын билдиришти. Кыргызстанда ушу Ташиев, Камчыбек Ташиевдей кишилер башкарса да ушул кыргыз мамлекети дайым эле кордукта жүрө береби деп ойлойбуз да, ушу келечектеги жаштарыбыз ушу жакшынакай, ушу президентибиз жакшы адамдардан болсо, жакшы бийлик болсо, ошол бийликтин аркасында жаштарыбыз да өсүп, жакшынакай эме болот деп ушу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн келип отурабыз. Сүйлөгөн сөзү убадасына турганы жагат да бизге бул Ташиевдин. Оозунан чыккан сөздү кээ бир киши аткарбай эле келет да, ушуга кадер эле мурунку бийликтер. Ташиевке ишенебиз биз. Оозунан чыкканды аткарат. Турсун эне талапкер менен жолугушуп, батасын берүү үчүн жолугушууга атайын келгендигин билдирди. Биринчи талапкерге ак тилегин айтып, балдарыбызга жумуш берген, аларды тентитпеген биздин президент бол деген батасын берди. Камчыбекти президент болсо дегенибиз элге журтка жакшылыгы болсо, элди колдосо, жакшы сапаттарын алып келсе, анан бала чакабызга бир кичине мындай иштеген иши болсо, иши болтурам деп атпайбы, ошон үчүн ошол кишини шайлагыбыз келип атат. Артыкча биринчи эле ушул эле Ташиев деп калдык. Бизге бар элек Ташиев деп эле башынан эле айтылып калды. Ошону эле шайлайлы. Мейли, шайлайлы деп атабыз баарыбыз. Жакшы боло экен. Шайлайбыз, Кудай кунт кылсын.